Орду калган. Жылып өзүтүп берген мына чукурага орду калган. Токой чарбадан ижарага алган жерди Жайыт комитети талашып жатат деген тургун регион телеканалына кайрылды. 3 жыл мурун Султаналы Эргешев Каралма Үрүмбаш Токой чарбасынан 3 гектар жерди ижарага алган. Деген менен акыркы 2 жылдан бери бул жерди Ленин айыл өкмөтүнүн Жайыт комитети талашып келет. 18-жыл 3 жылга алынган. Андан кийин 25 жылга кылып алынды. Жашылдандырууга ошо 25 жылга документин кылып, көчөттөрдү эккенбиз, мына ордулар калган, жулуп алып, Ленин айыл өкмөтү Жайыт кылабыз деп бүт неме кылып, ана кыркканы токойлотук, дарактарды аңтарып таштаган. Буйруктар лескоздуку, көсөрегистиден мындай көлүк алынган 25 жылга, землестройдон дагы неме берди, полный. Ушул лескозго карайт, шуну алып берилсин деген. Эргешев аталган аянтты адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде тосмологонун, бирок кийин түшүнбөстүктөр орун алганын кошумчалады. Мына мага 3 гектар жер бөлүнүп берген. Мындан түзүм дагы туруп 3 гектар жерди неме кылгам, сеткаларын жулуп алып кетип алышкан жок, эчтеке кылган жок. Өзүм сетка неме кылгандарым, темирден стойка кылгам. Мына мындай кылып кыркып, алып чыгып анан дагы тосуп коюшту уже. Башка бирөөгө берген да бул жерде ошентип неме кылып атышат. Жайытка берип атат булар. Ленин айыл өкмөтү Жайыттын деп атат. Бул ушундай токойду өстүрө албай атсак, куратып атышат да. 200 миң расход кылганбыз ошо жерге. Полный көчөт, сетка кылып келип, полный тостук. Жок азыр талап кетишти. Бул жер аянты картада Токой чарбанын жеринде экени көрсөтүлгөн. Бирок иш жүзүндө Ленин айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин жеринде экенин төрагасы Айбек Жумабаев билдирди. Картасында көрсөткөндө биздин территориябызга кирбей атат да. Территория лесхоздо турат, анан биздин жерге келип жайгашып алган. Ошонун негизинен түшүнбөстүктөр чыгып, азыр жери эми тактайбыз, комиссия түзүп тактайбыз болсо. Жер Ленин айыл өкмөтүнүн жери болуп турат, кашаларды, көчөттөрдү эч ким бузганын мен көргөн да жокмун. Так, могу эли ушу жер Токойго карайт экен, туурабы? Токойго карайт. Биз лесхоз болмак китеп жасап бериппиз. Ушул жерде эле отурушубуз керек, сиз башка жерде эле келип отуруп албайсызбы? Жер аянтына байланыштуу Султаналы Эргешевдин бардык документтери бар жана жашыл китепте калган. Ал эми кадастр мамлекеттик кызматы бул түшүнбөстүктү сот аркылуу чечүүнү сунуштады. Бул жерде чек ара 3 айыл Каралма Урумбаш Токой чарбасы, Ленин айыл өкмөтү, Курганбек айыл өкмөтүнүн ошол жерде Каккөл деген калктуу конуш бар. Ошол жерде жашайт адамдар. Булар Ленин менен тиги Каралма Токой чарбасынын Көгарт бөлүмүнүн чектешкен жери бар. Анан булар эми биз убагында такталып чыккан, азыр кандай эме болуп атат? Бул эми сотко кайрылыш керек, сот чечет булар маселесин. Башка Бул маселе боюнча тараптар Жалал-Абад жерге жайгаштыруу экспедициясына кайрылды. Адистер картаны жана документтерди текшерип чыгып, Эргешев арыз жазса, мекемелер аралык комиссия түзүп текшерип чыгууну сунуштады. Сунуш беребиз арыз ээсине. Мекемелер аралык комиссия түзсүн, лесхозго барып айтабы, токтом чыгарып берген же айыл өкмөткө барып айтабы, комиссия түзүп бергиле. Убактылуу пайдаланууга көлүк берген госрегистр кошулсун, жердин категориясын айткан Гипрозем, Жайыт меники деп аткан Жайыт, лесхоз төртөөбүз биргеликте аныктап, кимдики экенин ордунда эле тактап коебуз. Султаналы Эргешев эми комиссия түзүп же сот аркылуу бул маселени чечүүнү көздөп жатат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.